Албетте бул дагы үй бүлөгө байланыштуу ич ара чечиле турган маселе. Биз жана башында айтып кетпедикпи, бул негизи эле кыргыз мусулмандарда, Кыргызстанда ошо тууганчыл, тууган үй бүлө менен байланышуу деген көп болот. Ошого даяр болуш керек үйгө келаткан бүлө. Эгерде ушул маселени чече албай аткан болсо, үлгүрө албай аткан болсо, күйөөсүнө айтып, чечкенге жардам бериш керек. Күйөөсү ошону чын менен кабыл алыш керек. Кээде ооба көп киши келип тамак жасоо, үлгүрүү кыйын болуп калат. Анан ошону жакшылык жолу менен эле түшүндүрүп айтса болот. Анан уруш талаш кылып, сенин туугандарыңа жасадым, сенин туугандарың келип анан үлгүрбөй, анан мынтип дегебей эле ошону жакшы жол менен айтып, үлгүрбөй калып атам, колуман келишинче жасап атам, кемчиликтер болсо ошону туура көтөргүлө деп түшүндүрүп айтып, анан кээде мисалы күйөөсү жок болуп калганда кайнага же эркек кишилер келип калат, мисалы жанында аялдар жок, үй бүлөсү жок же кайнатасы жок. Ошондой убакытта баягы үйүндө эркеги жок болсо кирген болбойт да. Ошону айтып түшүндүрүп, ушундай убакыт ушулар болуп калып атат, ушуну кандай чечебиз, чогуу чечели, туугандарыңызга айтып түшүндүрүп коюңуз деп ушундай мындай отуруп эле бир столдобу же башка жерде отуруп үй бүлө чечип ала турган маселе да. Эң негизгиси баягы ушул маселени уруш талаш деңгээлине көтөрбөш керек. Проблема чыктыбы, аялбы эркекпи ошону чечкенге баары тең эле кызыктар болуп атат да. Демек ошону туура чече турган жолун издеш керек. Эгерде таарынышып, ар ким эле өзүнүн укуктарын монтип бекем кармап тура берген болсо, эч качан ал чечилбейт. Кайра күчөп кетиши ыктымал. Ошондуктан үй бүлөдө ар бир нерсе, баардык нерсе эле адам каалагандай боло бербейт. Кээде ылдый болот, кээде өйдө болот. Ошонун баарын көтөрө билиш керек. Аллах субхана таала жардам берсин.